Спасибо, что вы нашли время. Ош шаарында алгачкы жолу экономикалык географтардын Евразиялык конгресси өтүп жатат. Эл аралык илимий жыйында геосаясий жана экономикалык коопсуздук, Өзбекстандын транспорттук өнүгүү багыттары, Москва шаарынын калдыктарды башкаруу тажрыйбасы, экология жана ресурстарды туруктуу пайдалануу маселелери талкууланды. Последняя как раз у нас, нужно сказать, первым Киргизия представлена, конечно же, и Ош, и Бишкек. Конгресс Ош мамлекеттик университетинде уюштурулду. Ага Орусия, Азербайджан, Өзбекстан, Тажикстан, Сербия, Сауд Арабиясы, Кытай, Туркия, Пакистан жана Германиядан 60-га жакын окумуштуу жана илимий изилдөөчүлөрү катышууда. Сейчас это очень важно. Биз бул жерде жалпы Евразия мейкиндигиндеги көйгөйлөрдү изилдеп, алардын чечүү жолдорун талкуулап жатабыз. Бул конгресс илимий кызматташтыкты бекемдеп, региондун туруктуу өнүгүүсүнө жана социалдык экономикалык интеграциясына салым кошкон маанилүү аянтча. Иш-чаранын уюштуруучусу белгилегендей, бул конгресс Ош мамлекеттик университетинин эл аралык илимий байланыштардагы ролун көрсөтүп, аймактык изилдөөлөрдүн сапатын арттырууга өөлгү болот. Жыйындын негизги максаты Евразия мейкиндигиндеги илимий кызматташтыкты бекемдөө жана аймактар аралык тажрыйба алмашууну кеңейтүү. Баягы кызматташууга, илим изилдөөгө жаңы багыттар аныкталды. Мына ушул боюнча биз эми чогуу иш алып барабыз. Конгресстин программасында bizde илимий экспедициялык чыгуу бар. Бул ошол Алай жана Чоң Алай райондору, ошо Лелин-Пигин зонасы, андан кийин ошол жерде этнографиялык программалар каралган. Айрыкча конгресстин алкагында көпчүлүктүн көңүлүн бурган өзгөчө көрүнүш Өзбекстандан келген география мугалиминин улуттук кыргыз калпак кийип катышуусу болду. Ал бул кадамын боордош элге болгон терең урмат сыйдын, тарыхый, маданий байланышка карата достуктун символу катары түшүндүрдү. Кайсыдыр маанада ушу мехримди Кыргыз элинин меймандостугуна, руханий дүйнөсүнө терең таазим этем. Бул калпакты кийип келгеним сый урматымдын белгиси. Бизди тил, динин гана эмес, тоо менен талаа да бириктирип турат. Ошондуктан бул жерде болуу мен үчүн чоң сыймык. Бул ири жыйын 9-июнга чейин уланат. Анын алкагында коноктор Ош облусундагы тармактык мекемелерде болуп, Бишкектеги жогорку окуу жайларда жолугушууларды өткөрүшөт. Жыйынтыктоочу бөлүгү Чолпон Ата шаарында өтөт. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абчапаров, Ош жаңылыктары. Geopolitical, geoeconomy and